Саламатсыздарбы, ынтымактагы кабарлар маалымат программасы, студияда Акылбек Орозматов. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темаларынан. Таластын төө бурчагы Кызылкыя аймагында өстүрүлө баштады. Мына гүлдөгөнгө аракет жасап, алды гүлдеп калды. Ошто газдалган суусундуктардын ордун өрүк шербети басты. Жайындасы күнү ысык болгонго бул шербет өтө жакшы өтөт. Ынтымак телерадио компаниясы кезектеги Twitter акциясын өткөрдү. Кыргызстандагы маалыматтарды сиздерге жеткизүүгө аракет кылдык. Жалал Абад шаарында акыркы убакта майыптардын пенсиялары өз убагында төлөбөй жаткандыгы менен катар, шаар бийлигинин аларга жасап жаткан мамилеси начар болгондугун мүмкүнчүлүгү чектелгендер айтышат. Кантсе да мамлекет тарабынан берилген көп кубаттуу үйлөр аларды сооротууда. Жалал Абадтык мүмкүнчүлүгү чектелгендерге качан шарт түзүлөт? Аймактык каарчыбыз Талгат Бакиев кеп салат. Şu balдар силерге айтып берсем, мурун мындай жолдор менен үйдөн ишканага барыш үчүн бир максат менен барат элек. Сиражидин Абдулдаев мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын катарында. Ал бул жолдор менен максатсыз басып жүргөнүнө быйыл 10 жылдын жүзү болду. Өткөн жылдары ишканасында матрас теккен күндөрүн эстеп, ай сайын баласы экөө жетилешип бул жаман жолдор менен басып өтүшөт. Жолдо эми азыр коркунуч туулушу мүмкүн. Машинелер тез неме жүрөт да, мурун айтканда тартип менен мындай токтоп, болсом тегиз өзүнүн жолу менен жүрөт. Каарманыбыз бул күндөрдү капалуу карап, жумуссуз жүргөнүнө кыжаалат. Өткөн жылдардагы жумуш күндөрүн алиде болсо эстеген Сиражидин бүгүнкү күндөгүдөй эстеп, көзүнө жаш алып, ал убакытты сагынгандыгын айтат. Эсине туруп алып, таякты алып, мынандай кылып урат. Көрпө тиккенде аны аялдар тигет да. Эркектер деле тикет. Аны өзүбүздүн верстагыбыз болот. Көрпөнү мындай тартып алып туруп, ийнеге жипти өткөзүп, ушу сыйпап отурушка отуруп алып, сыйпалап жүрүп тигет. Асылы кол менен болот. Биздин көзүбүз көрөгөн себептүү ушу сезим кол менен бутта, анан кулакта дегендей. Ушу үч сезим менен иштейбиз да. 2012 жылдын апрель айы Жалал Абад шаарындагы азиздер жана дүлөлөр коомунун мүчөлөрү үчүн чоң кубаныч алып келди. Анткени мамлекет тарабынан көп кабаттуу үй берилген. Андай кубаныч көпкө узабастан кайрадан жол маселеси, суу жана жарык көйгөйлөрү күч алып, шаар бийлигине күн сайын каттоого азиздерди айласыз кылды. Ал керек. Анан 9-автобус мынаяка жүрүп калсын деп суранганбыз, ал керек. Ошо бардык нерселер турмушка элге эмне керек болсо бизге деле ошо керек да. Биздин керек анан азыркы учурда ошо былтырдан бери азыркы учурда каерге арызданып барышыңызды билбейсиң, кайсы чоңго барасың, губернаторуна барасыңбы, мэрине барасыңбы, же бир башка тараптан барасыңбы, эчтеке добивайся эте албайсың. Даже вот мындай эле справочный, телефонный справочный звонок кылып сурайсың го. Ошол дагы нормально иштебейт. Үйдүн берилгени чоң жемиш болгон мүмкүнчүлүгү чектелгендерге азыркы убакытка чейин үйдүн кызыл китебинин жоктугу мындагыларды кооптондурат. Самый главный азыр ошол знак менен тротуар. Буну айтып эле келатабыз, бирок эч мындай неме жок. Анан кийинкиси техпаспорт боюнча, үйдүн документи боюнча шуну эртелетип бир неме кылып берсе да. Бар эле атат, элдер немелер өзлөрү да бар атат, инвалидтер. İş болгондо жакшы болот эле, иштейт элек, айлык болот эле, кичине пенсияга жардам болот эле да. Азыр эми бир эле пенсия менен жашап калдык. Пенсия менен жашап жаткан мындагылар күндүн өтүшүн күтүп жашап келишүүдө. Анткени келерки акчанын келиши булардын эртеңки жашоосуна жардамчы боло алат. Ошондуктан базар баасынын жогорулашы азиздерди аргасыздыктан жашылча эгүүгө мажбур кылып келүүдө. Үйдү берди, өкмөткө рахмат. Үй алымына жакшынакай болуп жашап атабыз. Биз эми пенсиябыз аз. Базардан сатып алып жейлик десек жетпейт пенсиябыз. Акчабыз аз. Пенсия жетпеген себеби анан биз бу жерге кичине болсо деле помидор эгип, ушу огородтон алып жейлик деп эктик шуну. Башка адамдар менет кылып табыш алат аларды немес.
Жергиликтүү жетекчилер мүмкүнчүлүгү чектелгендердин айтып жаткан көйгөйлөрүн чечип берүү үчүн азырынча эч бир аракет болбой жаткандыгын каражат тартыштыгы менен байланыштырышып, акыркы күндөрү бул маселени чечүүгө аракеттер көрүлөрүн билдиришүүдө. Аялдамасы ошол жер болуп, конечный остановкасы ошол жер. Косиковдун тигил үйүнүн нары жагы 100 метрдей. Эми биз алардын жанына коюп бериш үчүн ал жерде бир топ бизге ыңгайлуу суроолор пайда болот да, эмне дегенде диспетчерский маселеси. Ямочный иштер болсо, мына азыр биз 80% центрди бүтүп калдык. Азыр Токтогул менен түшүп Жеңиш дачага барат да, кайра Барпы сейли менен келип, ушундан Мельничный аркылуу Баткина менен Московский менен тиги спутникке барабыз. Ал жерде дагы жамап жасоо иштери болот. Тротуар, сушсуз тротуар бар, аны дагы карап беребиз. Шаардагы көзү азиздер жана дүлөөлөр коомунун мүчөлөрү кандай оор турмуш болбосун мамлекеттен берилген үйдүн барына шүгүр кылгандыктарын айтышууда. Талгат Бакиев, Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Белгилүү күүчү, комузчу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурак Абдрахманов 26 майга караган түнү 67 жаш курагында дүйнө салды. Нурак Абдрахманов 1947 жылы Нарындын Актала районунда туулган. Кичинесинен күүгө жакын болуп, 12 жашында бала комузчу аталып сахнага чыга баштаган. Ал бир топ жыл Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин комузчулар тобуна жетекчилик кылган. 2004 жылы Бишкекте уста шакирт мектебин ачып, балдарды комузчулукка үйрөтүп келди. Маркумдун сөөгү эртең жерге берилет. Таластын төө бурчагы Кызылкай аймагында өстүрүлө баштады. Жергиликтүү кеңештин депутаттары жана дыйкандардын демилгеси менен быйыл Кызылкай шаарынын Караван айыл аймагында 30 гектар жер аянтына төө бурчак себилген. Буга чейин аталган аймакка мынчалык төө бурчак себилбегендиктен жергиликтүү дыйкандар таластык айыл чарба адистердин кеңеши менен иш алып барууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Медербек Ниязалиевдин материалында. Алгач Кызылкай аймагына төө бурчак өстүрүүнү демилгелеген Айзада Каарова таластык дыйкандардан кеңеш алган. Жердин шартын эске алып, 1 жылда 2 рет түшүм алууга болот дейт. Азыр күндө мына гүлдөгөнгө аракет жасап, алды гүлдөп калды. Биз 2 түшүм алабыз деген эмени коюп атабыз. Эгерде 120 күн, 100-120 күндүн ичинде быша турган болсо, бизде 100 күнгө ылайыкташтырылган болсо, анда биз 2 жолу түшүм алабыз деп аракет жасап атабыз. Сыноо катары бул жылы Караван айыл аймагынан 30 гектар жер аянтына төө бурчак себилди. Ал үчүн сугат суунун көйгөйү да чечилген. Себилген күндөн тарта таластык дыйкандар жерине келип кеңешин берип турат. Дарыладык, биринчи обработканы кылдык. Баягы чөптөргө каршы подкормка деген дарыларын берип дарыладык. Таластын аба ырайына караганда биздин жер кичине жылуураак экен. Ошого сууду көбүрөөк талап кылат окшойт бул төө бурчак. Ошондогу алдын ала даяргерчиликтерди көрүп, кече апрель айында коңшу айылыбыз Төлөс айылдан келген суубуз бар эди. АУПга келген, жаңы келген трактор алган экскаватор. Ошону менен чаап даярдадык. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса суубуз жакшы эле болот. Жергиликтүү элде азырынча төө бурчак өстүрүүгө кызыгуу аз. Дыйканчылыктын бул тармагын жайылтууда айыл аксакалдары тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Төө бурчагыбыздын көрүнүшүн мына көрүңүздөр. Кудай буйруса азыр чыкканы тегиз, жакшы. Кудай кааласа жакшы пышып, жакшы сатып алган болсок, келерги жылы эл муну көрүп туруп, эл мындан дагы кызыгат деген ойдобуз. Бирок ошо таластыктарда сата алабызбы деген көп жерлерде ушундай суроолорду берет. Биз эл менен жолугушкан мезгилде да депутаттар. Түшүм алынгандан кийин аны сатуу боюнча Кызылкай шаарынын жетекчилиги таластагы кесиптештер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул жылы түшүм мол болуп, ийгиликтүү сатылса, шаар жетекчилиги эмки жылга төө бурчак себилүүчү жердин аянтын кеңейтүүнүн аракетин көрүүдө. Кийинки ызбыт сатуу маселеси боюнча дагы таластын мэриясы менен сүйлөштүк. Себеби таласта бул жакшы жол коюлуп калган. Ал жерде алармандар, ошо фирмалар бар экен. Ошол аркылуу себеби төө бурчуктардын уругу дагы мына семенасы да ошол жактардан алынды. Муну азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Мына Талас шаарынын мэри менен дагы мына бүгүн эле байланышып сүйлөштүк ушул боюнча. Бул жылы өкмөттөн арзандатылган баада берилген жер семирткичтен Кызылкай аймагындагы дыйкандар 200 тонна алышкан. Айыл чарба техникалары да жылдан жылга жаңыланууда. Медер Ниязалиев, Арсан Алмазбек уулу, Ынтымак, Баткен облусу.
Бүгүн Ош облусунда өткөн 3-чү инвестициялык форумдун жыйынтыгында Кыргыз жана Кытай тараптары жалпы баасы 250 000 АКШ долларынан ашкан кызматташуу келишимдерине кол койду. Кол коюу салтанатына өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махамадов, Кытай Эл Республикасынын Оштогу консулу У Инчин, Гуанчжоу провинциясынын губернаторунун орун басары Ван Юнджи жана эки тараптын ишкерлери катышты. Кыргыз-Кытай мамлекеттик мекемелеринин жана жеке компаниялардын ортосунда 15тен ашык инвестициялык келишимдер түзүлдү. Ошондой эле жакынкы келечекте Ош-Кашкар-Ош, Бишкек-Кашкар-Бишкек жүргүнчүлүк жана жүк ташуучу авиакаттамдары ачыла турган болду. Келишимдердин басымдуусу соода алакасы жана айыл чарба багытында. Эки завод, бир кагаз чыгара турган завод, бир болсо цемент завод жана биринчи жолу Өзбекстан менен 20 миллион долларга биз келишим түздүк. Алар бете соода үйдү кура турган болушту жана цемент, көмүр ала турган болушту. Акыркы жолу 1976 жылы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн Өзгөн мунарасы жана Султан күмбөзү учурда дагы оңдоп түзөөгө муктаж. Өткөн дем алыш күндөрү аталган эки тарыхый эстеликти сактоого кайдыгер карабаган жарандар менен биргеликте марафон өткөрүлдү. Марафонго биздин чыгармачылык топта катышып келген. Өзгөчө тарыхка ээ Өзгөн мунарасын оңдоп түзөө иштери колго алына баштады. Бул марафон райондук администрация тарабынан өткөрүлдү. Өзгөн шаарынан азыркы Швейцарияга окшоп бардыгы акча салып турган, кыймылсыз мүлк сатып алып турган Өзгөн шаары Борбор Азиядагы 4 шаардын бирине кирген водопровод системасы курулган. Марафонго спикер Асылбек Жээнбеков жеке резервинен 100 000 сом каражат бөлгөн. Мындан сырткары бул тарыхый мураска кайдыгер карабаган Өзгөндөн чыккан жогорку кеңештин депутаттары да катышып өздөрүнүн салымдарын кошуп жатышты. Урматтуу коноктор, урматтуу Өзгөн халкым. Бул эки тарыхый комплекстер акыркы жолу 1976 жылы капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Учурда Султан күмбөзүнүн үстүнөн тамчы таам коркунучтуу абалга кептелген дейт адистер. Күмбөздүн мавзолейдин акыбалы начар. Бул ортоңку мавзолейдин тамчы өтө азыр. Бир 10 жыл болду. Бир кичинекей колдо жасаган ремонттор менен иш болбойт. Буну биринчи консервация кылыш керек, анан кийин серьезный бир неме реставрация иштерин алып барыш керек деп берди. Бүгүнкү марафондон түшкөн каражат тарыхый жайлардын айланасын кооздоо жана туристтерди тартуу үчүн жумшалат. Аны болсо атайын түзүлгөн комиссия тескеп турат. Чет элдик туристтерди кабыл алып, кыргызстандыктар, өзгөндүктөр сыймыктана турган бир акыбалга келтирели деген ой менен марафон өткөрүп атабыз. Бүгүн марафонубуз абдан жакшы өтүп атат. Элгеден айланса болот, ушул көп түкүрсө көл болот дегендей жакшы эле акча жыйналып атат. Эске сала кетсек, Өзгөн мунарасы 10-12 кылымдарга таандык. Маалыматка ылайык, шаардын өзүндө 20га жакын тарыхый эстеликтер бар. Альбина Жолаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевди кабыл алды. Мамлекет башчысына министр өлкөнү кышкы жылуулук берүү сезонуна даярдык көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, калкты газ менен камсыз кылуу маселелери тууралуу маалымат берди. Тактап айтканда Осмонбек Артыкбаев энергетика объектилериндеги ремонт иштери, электр энергиясынын коромжусун кыскартуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып берди. Жолугушууда ошону менен катар өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин маанисин баса белгилеп, энергетикалык долбоорлордун өз мөөнөтүндө ишке ашырылышын контролдукка алуу боюнча министрге тапшырма берди. Өкмөттүн тарифтик саясатын өзгөртүү боюнча демилгесине келгенде президент Алмазбек Атамбаев мындай чаралар терең иликтөөнү талап кылынаарын жана эгерде ал чаралар калыс болсо, калкты социалдык жактан коргоо толук ишке ашса, азыркы коррупциялык схемаларды түп тамыры менен жоюп, жаңылардын түзүлүшүнө жол бербеген учурда гана эл тарабынан кабыл алынышы мүмкүн экендигин баса белгиледи. Баткендиктер өрүктү экспорттоону көздөп жатканда, оштук жеке ишкерлер аны кайра иштетүү жолун ойлоп табышкан. Шаардагы айрым жарандар өрүктү кайнатып, анын суусундугун кафе-ресторандарга табигый ичимдик катары сатышууда. Газдалган суулардын ордун басып жаткан шербет тууралуу кийинки материалда. Ошто бүгүнкү күндө газдалган ичимдик суунун ордуна өрүк шербетине талап жогору болуп жатат.
Өрүк шербети тамактанган соң суусундук же чайдын ордуна ичилет. Шаардагы көптөгөн тамактануучу жайларда шербетти аш тизимдеги ичимдиктер катарында да киргизилген. Oddiy qoqidan tayyorlanadi. Unga bir 30 litrga bir 6 kilo 7 kilo qoq solinadi. Yaxshi qoqidan solinadi. Uni qaynatiladi. 4 soat 5 soat qaynatiladi. Uniki shundan sharbat bo'ladi. Uni suziladi как положено. Undan novat solinadi, shu mazasiga qarab tilib. Сатуучунун айтымында Ошто азыркы күндө жеке ишкерлер шербет даярдап, аны сатуучулардын дарегине жеткирип беришет. Маектешибиз менен чогуу бир күндө бир соода түйүнүнөн канча шербет сатыларына чогуу күбө болдук. Бир күндө биз ушу май айынан баштап сентябрь айына чейин шербет сатабыз. Бул погодага байланыштуу. Күн ысык болгондо 40-50-60 литрге чейин кетет. Күн бүркөлөрдө 30 литр, 40 литрге чейин кетет. Шербет куюлуучу атайын темир идиштер 2 кабаттан болуп, ортосу ысык суукту өткөрбөш үчүн пөк менен толтурулат. Азыркы күндө калк арасында шербетке болгон талап жогорулагандыгы байкалууда. Айрым кардарлардын айтымында шербет балдар үчүн да пайдалуу. Эми адамга өтө пайдалуу. Өрүктүн кагынан жасалган үчүн ошого мен шербетти тандадым. Чайдын ордуна караганда жайындасы күн ысык болгонго бул шербет өтө жакшы өтөт. Ошого биз шербетти тандадык. Анан балама дагы бергени аябай жакшы. Чаңкоот басады, табий максулат, жүрөккө пайдасы бар. Ушу жакшы да. Өрүйдөн болгон. Шуну тийчабыз. Мунун ден соолукка пайда экендигин дарыгерлер да тастыкташат. Азырынча Оштогу ашканаларда жапырт пайдаланып жаткан өрүк шербети атайын мамлекеттик кароодон өтүп, лицензияга ээ боло элек. Бирок бул суузундукка санэпидстанция тарабынан азырынча доомат жок. Өрүк шербети базардагы кымбат баада сатылуучу сары кызыл өрүктөн эмес, какталып кургаган өрүктөн жасалат. Азамбек Каракозиев, Азам Бузиреков, Ынтымак. Лотерея ойноткон Ош эл жоопкерчилиги чектелген коому аларга негизсиз айып тагылып, жана таңдаштары бут тосуп жаткандыгын айтып чыгышты. Оюн мамлекеттик каттоодон уруксатсыз өткөн деген шек менен экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы уюштуруучуларга карата кылмыш ишин козгогон. Бирок тираждык лотереяны ойнотуучулар аларга негизсиз айып тагылганын жана таңдаштары бут тосуп жатканын айтышты. Ош эл жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Замирбек Алиев бүгүн 26 майда маалымат жыйында билдиргендей, чырдын баары мыйзамдагы карама-каршылыктар жана боштуктан улам келип чыккан. Ал кошумчалагандай, Ош эл жоопкерчилиги чектелген коомунун үстүнөн башка лотерея ойноткон Raider Associates Limited ачык акционерлик коому арыз жазган. Учурда лотерея Кыргыз Республикасынын ишкерлердин укугун коргоо боюнча мыйзамдын 2-беренесине таянып иш алып барууда. Интернет булактарына менин мекемем жөнүндө ушак бул фальшивый мошенниктер, фальшивый лотерея чыгарат деген маалыматы түрткү болуп кетти. Негизинен буга чейинки болуп жаткан көптөгөн жолдо тоскоолдуктарга көңүл бөлбөй биз өзүбүздүн ишибизди жасап жатканбыз. Ошол жөнүндө толугураак маалымат берейин дегем. Ынтымак телерадио компаниясы кезектеги Twitter акциясын өткөрдү. Анын негизинде шаардагы жүздөгөн чарандар аталган социалдык түйүнгө кошулушту. Эми алардын уюлдук телефонуна өлкөдө болуп жаткан акыркы маалыматтар акысыз келип түшөт. Акциянын жүрүшү кийинки материалда. Алгач акциянын катышуучуларына жаңы медиа тууралуу түшүндүрмө берилди. Ошондой эле фотоаппарат, диктофон сыяктуу техникалык каражаттарды колдонуунун жолдору көрсөтүлдү. Мындан сырткары видео жана аудио монтаж тууралуу маалыматтар айтылды. Twitter социалдык түйүнү тууралуу маалымат берилип, аталган тармакка туташуунун жол жоболору түшүндүрүлдү. Жөнүндө старт дедим, маалымат алуудачы. Неме телефонуна Twitterден маалымат алуу. Мисалы биз жаңылыктарды даярдап туруп сайтка коебуз. Андан соң 3 топко бөлүнгөн акциянын катышуучулары шаар аймагын түрөө кыдырып, тургундарга Twitter социалдык түйүнүнө туташууну сунуштап, улануу жолдорун көрсөтүп жатышты. Анда кезде биз силерди Twitterге улап, анан кийин дүйнөдөгү деле Кыргызстандагы маалыматтарды сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Телефонуңарда биз силерге уласак, телефонуңарга жаңы маалыматтар, кайсы жерде эмне болуп атат, ошол жаңылыктар келет да. Жерге английскийди. Адамдарга кантип жардам беришти, анан кийин Twitter аркылуу жаңылыктарды алышты. Биз азыр SMS аркылуу кошулууну интернетке 3 жолун жасадык. 44 номерине старт деген англисче номерине жаздык дагы. Шаардын жашоочуларына интернетке кирип, Кыргызстанда болгон жаңылыктарды билгени жардам бердик.
Акция 4 саатка созулуп, анын ичинде жүздөгөн жарандар өлкөдөгү акыркы маалыматтарды уюлдук телефонуна акысыз алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ушу ынтымак телевидениясы жакты, ушу жаңылыктарды мурда билбейт элем, ушу сообщениялар аркылуу жаңылыктарды угуп турат экен. Бул абдан жакшы. Жакты мага. Тургундарды маалымат менен камсыз кылууну көздөгөн акцияга 30га жакын жаштар катышты. Иш-чара Ынтымак телерадио компаниясы тарабынан уюштурулду. Бул Twitter акциясынын эң акыркы жыйынтыктоочу акциясы болду. Биз шаардагы студенттерди, коллеждердин студенттерин, жаштарды чогултуп келип туруп, жыйынтыктоочу катары аларга жаңы медиа менен кандай иштеш керек, жаңы медиа деген эмне, аны менен бирге социалдык тармактарында кантип иштеш керек, Твиттердин ал жерде орду кандай болот деген кыскача сабак өттүк. Аларга маалымат бердик. Бул нерсе аларга аябай пайдалуу болду. Акциянын катышуучулары мындан ары кызыктуу видео, сүрөттөрдү тартып, Ынтымак KG сайтына жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Маалымат катары айта кетсек, Twitter социалдык түйүнүнө улануу 3 баскыч менен өтүп, туташы үчүн 1 сом 50 тыйын гана алынат. Альбина Жолоева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыкталат. Ушул эле маалыматтарды Ынтымак чекит KG сайтынан окуп, Ынтымак радиосундагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Алда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү уласын. Самастар күнүнүн арайы менен таанышып алыңыздар. Кыргызгидромет билдирүүсү боюнча 27 майда республикабызда жаан-чачын күтүлбөйт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 11-16 градус, күндүзү 28-33 градуска чейин жылуу болот. Ош облусунда түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жогору. Жалал Абад облусунда да түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсү 6-11 градус, күндүзү 24-29 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда түнкүсү 9-14 градус, күндүзү 28-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсү 8-13 градус, күндүзү 21-26 градуска чейин жылыйт. Чүй облусунда түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 28-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Борборубуз Бишкекте 27 майда жаан-чачын күтүлбөйт. Чыгышына соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 16-18 градус, күндүзү 30-32 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Ошто 27 майда жаан-чачын күтүлбөйт. Чыгышынан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 27 майга болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Жамиля Турдалиева тааныштырдым. Толугураак маалыматты www.ынтымак.kg сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.